Атамбаев өзүнө караштуу медиа форум имаратынын алдында 3-июлда эски элитага каршы тынчтык митинг өткөрө турганы белгилүү болду. Бул тууралуу ал өзү 30-июнда Кой Таштагы үйүнүн алдында топтолуп турган тарапкерлердин алдына чыккан учурда билдирди. Аталган митингге Атамбаев өзү да катыша турганын айтты. Атамбаевдин тарапкерлери интернетте келе жаткан шаршемби күнү Соке болбой калды аттуу акция өтөрүү жөнүндө маалымат таратып жатышат. Анда митингде эски элита кетип, жаңы элдик лидерлер келсин деген чакырык ташталары жазылган. Эске салсак, 27-июнда парламент депутаттары Атамбаевдин экс-президент макамын алып, кол тийбестиктен ажыраткан. Бул чечим укук коргоо органдарына аны кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүк берет. Белгилей кетсек, мурдагы президенттин тарапкерлери 22-июндан бери Кой Таш айылындагы анын үйүнө элдик штаб ачып чогулуп турушат. Бийлик Атамбаев жана анын тарапкерлеринин митинги тууралуу маалыматына расмий комментарий бере элек. Президент Сооронбай Жээнбековдун кеңешчиси Айбек Асыранкулов өз ыктыяры менен кызматтан кетип, Атамбаевди колдой турганын билдирди. Ал Атамбаевдин Кой Таштагы үйүнө барган фото, видеолор жарыяланды. Асыранкулов журналисттерге интервью берип жатып, Кой Ташка Атамбаевди колдоп барган себебин акыркы кезде мыйзамсыздык болуп жатканы менен түшүндүрдү. Бардыгы мыйзам чегинде болуусу шарт. Элдин нааразычылыгын байкоодобуз. Мен дайыма партияда элем. 2006-жылдан бери биз бир тайпа. Эгер өз ыктыяры менен кеткен болсом, анда макул эмесмин, деп өз позициясын билдирди. Айбек Асыранкулов былтыр 27 апрелде президент Жээнбековдун кеңешчиси болуп дайындалган. Ал 2009-2013 жылдарда парламент депутаты болгон. 2010-2013 жылдары өкмөттүн Чүй облусундагы ыгарым укуктуу өкүлү болуп иштеген. Андан кийин эмгек, миграция жана жаштар министрлигинде жетектеген. Атамбаев кечке жуук чогулгандардын алдына чыгып, Асыранкуловдун келгенине кубанып турганын билдирген. Асыранкулов Атамбаевдин өкүл баласы. Аламүдүн районунун Кой Таш айылындагы Аламүдүн суусуна 1993 жылкы Бакаев Султан аттуу жигит агып кетти. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдирди. Окуя 29-июнь күнү болуп, куткаруучуларга билдирүү саат 13:14 түшкөн. Алгач издөө иштерине 35 киши тартылса, жекшемби күнү алардын саны 100гө жетти. Бүгүн 1-июль күнү издөөгө жалпысынан 29 куткаруучу тартылды деп айтылат маалыматта. Буга чейин Бакаевдин отун жарып жатып, сууга кулап кеткен айтылган. Ал эми сууга агып кеткен жигиттин жубайы Тойченова бул маалыматты төгүнгө чыгарды. Анын айтымында күйөөсүнүн эмнеге суу жээкке барганы белгисиз. Ошол күнү анын туулган күнү болгон. Жардам сурап кайрылган билдирүүсүн Тойченова соц тармакка жайгаштырды. Белгилей кетсек, сууга агып кеткен жигит 5 күнгөй айылында жашап жаткан. Мед академияны толук бүтүрбөй, өз алдынча ишкерчилик менен алектенип жүргөн. Жубайы жакын арада көз жарат. Ал эми жигит үй бүлөдө 2-1 туугандын кичүүсү экендиги айтылууда.